Жалал-Абад мамлекеттик университетинин карамагындагы ден соолук спорттук борбору жана анын ичиндеги бассейн көзөмөлсүз калып, учурда таштанды таштоочу жайга айланган. Бул көрүнүш коомчулукта нааразычылык жаратып, тургундар мындай кейиштүү абалды жоюуга чакырууда. Анткени калаанын так борборунда бул сыяктуу стадион жок болгондуктан кароого алып, элдин эс алуу жайына айлантышса дешет. Мен ушул шаарда төрөлүп чоңойгон үчүн кичинемден шаарды аралап, биз спорт бокска күрөшкө машыгып жүргөндө биз ошол жерге алып барып, ошол бассейнге чөмүлтүрөт эле. Ошол жерде биз машыгат элек. Кече күнү барсам, бир нече гектар жер жөн эле жатат. Бассейндин акыбалын өзүңөр көрдүңөр. Ошол жерге бир чакан эле акча кетирип туруп, оңдотуп коюп, биз ушул центрде жашаган адамдар барып ошол жерде бир аз көңүл ачып, физикалык упражненияларды жасап, ден соолугубузду чындайт элек да. Адам оорубаса дагы өкмөткө пайдагы. Аталган спорттук борбордун аянты 19 гектарды ээлейт. Короосу жайыт жер, жака белиндеги жашоочулардын мал жандыктары ушул жайда оттойт. Спорттук аянтчанын ичиндеги бассейнди жашоочулар таштанды таштоочу жайга айлантышкан. Стадионду караган Исакованын айтымында бул таштанды 2 жылдан бери алына элек. Жок, каралып эле атат. Берди мына мал койлор бар, аларды айдап турабыз, тикенек чабабыз, тикенектери чыгып кетет, тикенек чабабыз, каралып эле атат. Эми болгону ушу тосулбай атат да. Мусор боюнча эми мына ушул жерде жашаган мына жителдер алып келип таштайт да. Буларга биз канча жолу айттык, милицияга берип, милициялаштык. Ушу малдары тууралуу деле, мусор тууралуу деле. Эми домкомго кайрылып айтканбыз, ал эми рамалтылык болуп кетти былтырчы. Быйылкы домкомду чындап тааныбайм, ким экенин, ким домком болду азыр. Ректорлорго айтканбыз, эми ушундай болуп атат, мынтип таштап атат деп. Алар деле келип кайрылып, булар менен канча урушту таштабагыла деп. Бирок мусордун алынышы боюнча иш жүрбөптүр да 2 жылдан бери. Аны го алыш элек го. Ал эми окуу жай жетекчилиги аталган спорттук борбордун каралбай калганын пандемия менен байланыштырышат. Оңдоп түзөө иштерине каражаттын жоктугу себеп болгон. Кийинки жылдан тартып окуу жай эч кандай инвесторлорсуз өз каражатына оңдоп түзөөдөн өткөрөт деп ишендирүүдө. Ал эми таштанды маселеси да жакынкы күндөрү чечилерин убадалады. Буюрса каражат жетишкендигине карап, биз буюрса ремонт кылабыз. Ал боюнча пландар иштеп кетип атат бардыгычы. Быйылча азыр биздин жатакана, биринчи жатакана менен колледж бар, Жалал-Абад колледжи. Ошол 2 объект чоң ремонт башталды. Барып көрсөңүздөр эле болот. Бул неме ден соолук борбору боюнча буюрса планда бар. Ал ремонт болот жакында. Быйылкы жылга болобу жок? Жок, эмки жылы тазаланган болчу. Буюрса барып карап коелучу. Андай болушу мүмкүн эмес да, негизичи. Жылдап алынбай турган таштандыдан калаадагы Жалал-Абад тазалык муниципалдык мекемеси да кабарсыз. 7-каналдын берген маалыматынан соң эртеңден тартып бул маселе үстүндө тийиштүү кызматтар менен текшерүүгө алып чечмей болушту. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал-Абад.